50 концертти канча айдын ичинде бүтүрдүңүз? Келип эле чапкылап урушту. Балким 5 жылдан кийин сиз деле качып кетесиздер. Жок, мен барып эле атам боюна таштап калгамда мени кармап калышыптыр. Тирүү адамга тирилик керек. Аргасыздан ушул нерсени жасадым. Мен эң корккон нерсем үйлөнгөндө ошо тоюмда атам жок. Чынын айтыш керек, күлүп жүргөн менен менин жашоомдогу болуп аткан трагедияны көпчүлүк инсан билбейт да. Мени больницага алып кетишиптир. Атам өлбөгөндө мен мындай сөздөрдү укпайт элем дедим. Assalamu alaikum, Эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен көрүшүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Анткени өзүңүздөр билгендей, бизге көптөгөн SMS-тер келди. Качан Эки сөз долбоору чыгат, качан кимди чакырасыңар деп. Бирок биз кыргыз шоу бизнесинде көптөгөн ырчыларды Эки сөз долбооруна чакырып коюптурбуз. Ойлонуп жүрүп, азыркы убакта Кыргызстанда өзгөчө мындай рекорд коюп аткан жаш ырчы десем болот, жаш таланттуу жигит десем болот, мен чыгармачылыкта жакын досум десем болот. Азыркы убакта өзү гастролдоп жүрөт. Кыргызстанды түрө кыдырып жүргөн ушул 100 концерт коем деп максат коюп, азыркы убакта 50 концерттин бүтүп Бишкекке келип отурат 1-2 күнгө салганга. Бүгүн Эки сөз долбоорунда конокто Сагын Эргешев. Куш келипсиң досум. Рахмат доски. Кандай келип алдың? Жакшы досум, буюрса. Жакшы келдик. Жалпы Эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрүн көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Жана мен өзүм жакын досум Канатты көрүп атканыма кубанычтамын. Деги эле ушул жаратканыбыздын ыйык орозо айында ушундай жакшы бир интервью, жакшы сөздөр болуп атат. Эки сөз долбоорунан буюрса бүгүн жакшы сөздөрдү сүйлөшөбүз. Болду досум. Эки сөз долбоорун көптөн бери алып барганга мен дагы аябай тартынып сүрдүп атам. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр да. Бул интервью алып барыш, бул баягы передача алып барыш, келген конокто атыш, ага суроо бериш, бул өзүнчө эле чоң психология да. Ошон үчүн бүгүн мен сиздин психологияңызды бир ачып текшерип, чачайын. Сагын мырза, 50 концертти канча айдын ичинде бүтүрдүңүз? 50 концерт февралдын 13-нөн баштап биз Ош шаардык драма театрында жалпысынан 6 күн концертин бердим. Жалал Абадта Барпа театрында 4 күн концертин бердим. Андан сырткары ушул түштүк жергесинде ошондон кийин жалпы эсептесем азыр 50 концерт болуптур. 2 айга жакын аралыкта ошо 50 концертти бүтүрдүк. 2 ай ичинде 50 концертти бүтүрдүк. Бул гастроль негизи баягы көптөгөн ырчылардан угуп калабыз. Бул гастроль аябай оор депчи. Ана сиз азыркы убакта 6 күндөн бир жалал аткылы 6 күн концерт берип атасыз. Кайра ар бир айды кыдырып атасыз. Ушу 2 айдын ичинде кандай кыйынчылыктар болду сизде гастролдо? Мисалы, гастролдон эмнени кыйынчылыкты сезе алдыңыз жана эмне жыргалчылыкты сезе алдыңыз? Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Мен чыгармачылыктагы эң алгачкы шоу кесүү гастролдук сапарым десем болот. Башталганда эле 100 концерт менен баштадым. Биринчисинде аябай корктум. Кандай болуп калат эми гастролдо биринчи жолу жүрүшүм. Анан башталганда эле шыр жакшы жол менен башталды. Ушул жараткандагы Кудайым бир өзүн бир колдоду окшойт деп ойлойм. Анан жалпы ушул кыргыз элибиздин колдоосу менен концерттерибизди берип атабыз. Гастролдук сапардагы эң чоң кыйынчылык бул жол азабы болуп атат. Бир жерден экинчи жерге жетүү. Спринтериңер жыргал го, ичинде жашоо го, комната, үй го. Спринтерибиздин условиясы бардыгы бар, шарты менен. Бирок ошентсе дагы душ, туалет бар. Жок, душ, туалет жок, бирок ар бирибизге керектелүүчү эшикте туалет. Эшикте. Анан жол бизди биринчиден кыйнап коюп атат, экинчиден бул ушул маданият үйүндөгү кийинип чечинүүчү бөлмөнүн муздактыгы, сууктугу, анан жалпы биздин ушул көрүүчүлөрдүн отурган залдын сууктугу, ушул нерселер бир аз түйшөлтүп коюп атат. Бирок ошентсе дагы баягы элдин көп келгендиги менен, деми менен жылып атабыз. Элдин кол чабуусу менен ошонун баардыгы артта калып атат. Биринчи гастролдук сапарымда
кыйынчылык деле болгон жок. Кадимкидей эле мурун чыгып жүргөндөй эле сезимдер болуп атат менде. Анан бул биз Алай жергесине чейин барып келдик. Алай жакта кыш экен, азыр барсаң. Кыш кадимкидей. Ал жактан дагы биздин Памирлик туугандар келди концертке. Анан Памирлик туугандардын Памирлик туугандарга концерт коюп бердиңиздер ошондо? Жок, Талдуу суу деген айылда Памирлик кыргыздар ошол жерге жайгашышыптыр. Ошол жакта 40 түтүнгө жакын Памирлик кыргыздар бар экен. Анан концерт дайым келгенде алар да келишет экен. Памирлик туугандарыбыз бир өздөрүнүн жакшы салам дуаларын жазышып, Инстаграмга киришет экен. Мага катталуучу экен алар дагы. Абдан сүйүндүм, толкундандым. Анан Үчтөбө деген айылдан гастролдук сапарда жыргалчылык деп айтып калбадымбы? Оромо жасап, вареньяларын алып келип, калпактарын кийгизип, кайсы жерге урбасын белектери менен коштоп, гүлдөрдү берип, ушинтип тосуп алган элдер болуп атат. Абдан сүйүнүп атам ошол нерсеге. Анан Кара суу жергесинде Сарай деген айыл бар экен. Ошол айылда 87 жаштагы апа мени абдан жакшы көрөт экен. Инстаграмдан көрүп турат экен. Анан үй бүлөсү менен баардыгы небере чөбүрөлөр менен келип концерт көрүп кетишти. Өзүнүн ак батасын берди. Апалардын ак батасын алып атам. Эл менен чогуу болуп атам. Концерт бүткөндөн кийин көпчүлүк ырчылар качып кетет деп ошентип айтып калышат. Анан сүрөткө түшөбүз деп. Балким 5 жылдан сиз деле качып кетесиз. Жок, мен дайым Кудайдан ушул нерсени суранам. Атамдын мага эскерткен жакшы сөзү качан барга дагы көппү, жокко чөкпө. Кайсы учур болбосун, ушундай жөнөкөй болушубуз керек, жөнөкөй болушуң керек деген жакшы сөзү менен тарбияландым десем болот. Анан концерт бүткөндөн кийин ар бири менен кайсы учур саат 1 саат болобу, 2 саат болобу, концерт бүткөндөн кийин баардык колдоп келген инсандар менен сүрөткө түшүп атам. Ырчылык аттанганыма 1-2 жыл болуп атса, бирок мен ушу түрө кыдырып атам, менин концертиме элдер келбей койсо эмне болот дегендей коркунуч болду. Мен таң калып атам да, сиз кантип ушул бирок биз көрүп аттык историяларды, элдер аябай көп болуп аткан, аншлаг болуп аткан, таң калып аттык да. Эмне себептен 1-2 жыл киргениңизге 1-2 жыл болду, бирок ар бир концертиңиз аншлаг менен өтүп атты. Ушул мен аябай мындай ичим күйдүрүп атат да. Көрө албастык дейсизби? Биринчи албетте андай нерсе болду менде. Өзүңүз деле шок болдуңуз? Мен өзүм деле элдин толгонун көрүп, чынында биринчи аябай толкунданып ыйлаган учурум болду. Демек, мен дагы чыгармачылыкта иштешим керек. Дагы жакшы жырларды жазышым керек экен, изденишим керек экен, той менен гана чектелип калбашым керек экен деген нерсени өзүмө абдан сиңирдим десем болот. Акыркы клибиңизди да көргөндө биздин ушул Аяш атабызга арнап чыгарып турсуз. Ошол жакта дагы аябай комментарийлер да негатив тараптан да кетиптир, жакшы тараптан да кетиптир. Атаң эми эле бул дүйнөдөн өтүп кеткенде сен гастролдоп жүрөсүң деген нерселер сизге кандай таасир берди мисалы? Муну түшүнгөн адамга абдан оор нерсе деп билем. Буну башынан өткүзгөн гана адам түшүнөт. Атасыздар катарындагы инсандар менен менин жүрөгүм окшош, биздин жүрөгүбүз окшош деп айтам. Ошол клипте мен көп учурга чейин атайын чыгарбай турдум. Бул менин атамдын жаркын элесине арналып, өзүмдүн ички дүйнөмдө болуп аткан нерсени ырга чагылдырып клип менен бердик. Ал жерде бул атаны жоготуу деген нерсе кандай экенин мен өзүм жон терим менен сездим да. Анан кээ бир инсандар негатив жазгандар ал нерсени билбейт да. Анан базар курган жергесинде концерттен алдында мен аны Инстаграмга киргизген болчумун. Анан көпчүлүгү негатив комментарий, атаң жаңы эле өтсө сен тайраңда ырдап жүрөсүң, ушинтип жүрөсүң деген нерселерди жазыптыр. Мен ушуга чейин өзүң жакшы билесиң, негатив комментарийлердин баардыгын кулагымдын сыртынан кетирген адам болчумун. Ошол комментарийлер мен жарама туз себеп ушунчалык мен оор нерсе болду мен үчүн ошол сөздөр. Ал мындай карап көргөн адамга ал жеңил эле болушу мүмкүн. Бирок мен ошо концерттин алдында өксүп ыйлаптырмын. Анан уюштуруучулар келип баардыгы сооротуп эмне болду деп мени больницага алып кетишиптир. Больницага алып барып, ал жактан укол алып, глицерин тилиме салып, ушундай жүрөгүм батырап бир концерттин алдында ошондой нерсе болду. Ал адам экранын артында колу менен жазып койгону менен
ага бир мындай эле сөз болушу мүмкүн, а бирок мен үчүн ал нерсе дүйнөмө аңтарып салды десем болот да. Канчалык мага оор тийгенин ал инсан билген жок да ошол нерсеничи. Ыйладым, өксүдүм, атам өлбөгөндө мен мындай сөздөрдү укпайт элем дедим. Пенде экенбиз, көтөрөт экенбиз, адам баласы баардык нерсесин көтөрөт экен. Ошол адам мен аза күтүп отуруп үйдө жатсам, апам ооруп калды мисалы үчүн. Андан сырткары үйдө канчалаган кыйынчылык болду анын артында. Алардын баардыгын мен экран алдында айта берген жокмун, элге билгизген жокмун. Ошол нерсени мен баскан из менен, мен жүргөн жол менен ошол адам жүргөндө, анан мени түшүнөт эле деп ойлойм да. Мен үйдө жатып алсам, апам больницасына, апам операциясына, апам жакшы жашасына ким акча берет мисалы үчүн? Мындай вопрос да, ким берет акчаны? Анан элементарный карап көрсөң, бул биздин жумушубуз. Мисалы үчүн мугалимдин бир нерсеси өтсө, 40-на чейин мыйзамдуу түрдө жумушка чыгат. Туурабы? Мыйзамдуу түрдө жумушка чыгат ал. Дыйкан болсо дагы өзүнүн тала жумушун 40-на чейин мону кыла кылайын, убакыт өтүп баратат деп аны жасайт. Президент болсо да, ким болсо, кимин мамлекеттик жумушта эмнеси болсо дагы бир жакын өтсө, ал дагы мыйзамдуу түрдө ишке чыгат. Биз артисттер ырдаган инсандардын дароо эле ушинтип чыкса, элге билинип калат экен. Бул да биздин жумушубуз катары ал инсандар туура кабыл алыш керек. Мен атамдын 40-ын өткөзүп, 40 жашын өткөзгөндөн кийин бир топ күндөн кийин анан аргасыздан жумушка чыктым. Жумушка чыгып кетүү дароо эле мага оңой болгон жок. Мен өз алдымча эле дароо жумушка чыктым деп чыгып кеткен жокмун. Апам жумушуңа чык, атамдын байкеси жумушуң ула деген өздөрүнүн ак баталары менен анан мен кайрадан сахнага чыктым. Мага дароо эле чыгып кетүү оңой болгон жок чынында. Мен бул жерде актаныш эмес ал нерсечи. Менин ошондой акыбалымды жоон терisi менен сезген адам ошол нерсени түшүнөт. Бул тирүү адамга тирилик керек. Туура. Ошол нерсени аргасыздан ушул нерсени жасадым десем болот. Мисалы баягы бул эми баарыбыздын бара турган жагыбыз ошол жак. Буну тана албайбыз. Качандыр болсо бир күнү биз баарыбыз барабыз. Анан мен баягы кичинекей кезимде мен баягы атам каза болгонго, мен баягы атасыз чоңойгонду мындай мен көп сезген жокмун. Анткени апам баягы бизди эч нерседен кем кылбай чоңойтtu. Мен кичинекей баягы эс тартып элегимде атам бул жашоодон өтүп кетти да. Анан мен кээде ойлой берем да, мен ушул эс тартып кеткенде мен бир ушул 25-26 жашыма келгенде атам каза болсо, мен балким атамдын кандай адам экенин мен жакшы сезип билмекмин депчи. Анан азыркы убакта сиз эс тартып калганда ушундай чоң кезиңизде уже мындай үй бүлө кура турган кезиңизде бул жашоодо атасынан ажырашып бул сизге кандай оор болду? Мисалы ошол эле убакта биздин деле эми сиздин жакын досуңуз болгонго биздин деле жүрөгүбүз түшүп аттı да, потому что качандыр бир сен чалсаң жүрөгүң түшөт, бир чужой номер чалса жүрөгүң түшөт. Анан ошол убак сизге мындай кандай болду? Ошол нерсени айтып бериңизчи. Сөз башынан болсун. Мен Москва жергесинде жумуштар менен жүргөн учурумда анан атамдын лечениясына деп акчаларды жөнөтүп турдум. Атам көрүнүп жүрдү. Анан мен келип Москвадан келгенде Майлы сууда той болуп калып, ошол тойго барып анан келип үйдө уктап атсам, апам ойготуп калды мени, атаң кусуп атат деп. Анан дароо туруп эле скорый чакырып, ашказанына суу кетип калыптыр деп ушундай нерселерди айтышты. Анан уколдорду алып жатты, жакшы эле болуп калды. Андан кийин кайра эртеси баштады. Анан дароо больницага алып жөнөдүм. Атам келсем аябай арыктап, кичинекей болуп калыптыр. Анан Өзгөндүн больницасында өзүм бир мезгилде атам мени көтөрүп жүрсө, мен ошол учурда атам өзүм көтөрүп колума экинчи этажга алып чыгып көрсөтүп жүрдүм. Анан врачтар биз карай албайбыз, ошко алып баргыла деди. Анан ошко алып барсам, Кылыч деген байкелер тосуп алышты. Алар дароо эле УЗИге алып барышты. Алып барып операция деп калды. Анан эч кимдин уруксаты жок эле дароо мен операцияга макулдукту бердим. Себеби атамдын жанын кандайдыр нерсе болсо дагы сактап калганга аракет кылат экенсиң. Себепчи дарыгерлер болот экен. Анан операциядан 6,5 саат дегенде чыкты атам. Ошол мезгилде мен өзүм жемеледим.
улам дарыларга түшүп чыгасың, кирип чыгасың, ушундай нерселерди кыласың. Анан кокус атаң чыкпай калышы да мүмкүн деген нерселерди айтышты. 50-50 депчи. Анан тил кат жазып бергенде мен бошоштум да. Эгерде бир нерсе болсо арыздыгым жок деп жазып бер деди. Мен ошол учурда бошошуп, кадимкидей ошо операция бүткөнчө ыйлап, көздөрүм шишип кеттиптир менчи. Анан эч кимисине билгизген жокмун алардын бардыгын. Анан атам операциядан 6,5 саат дегенде чыкты. Мен өзүм ошол учурда жемелеп аттым. Атам сүйлөтүп алып барып, мен өлтүрүп аламбы, кокус чыкпай калабы деп. Ушунчалык мен жашоомдогу оор күндөр өттү ошол мезгилдерде. Анан атам дароо операциядан чыккандан кийин реанимацияга киргизип кетишти. Мен врачтар менен тааныш болгон үчүн эптеп суранып атып кирип, жанынан көрдүм. Атам эч нерсени билбейт, сезбей жатат. Ошол күндөр мен жашоомдо кайталанбасын дейм да. Эч кимдин жашоосунда ушундай нерсе кайталанбасын дейм. Жаңы жылдын алды болчу. Мен корпоративтерди алып, Нокенде, Кочкор Ата жакта 2 күн, анан Таласта 4 күн корпоратив алып койгонмун. 4 күн мурун эле Ошко билет алып койгом үйгө. Жаңы жылда ата-энем менен чоң тосом, ата-энемдин алдына барам деп. Корпоративдер бүттү. Жаңы жылды корпоратив Таластан өткөзүп коюп келдим. Бишкекке 6:30 келдим эртең менен. Саат 12-де учуп кетмекмин. Анан келип эле мен аэропортко шашып атам, кийимдерди даярдап. Анан үйдөгүлөр мага телефон чалды. Телефон чалып эле эртерээк кел балам деп апам ошентти. Анан макул дедим. Анан эч нерсе оюмда жок менин. Аэропортко бардым. Өзүмдүн рейсимде учуп кеттим. Анан талант досум тосуп алды мени аэропорттон. Талант тосуп алып эле менин адамдын жүрөгү сезет экен да. Бир учурда эле мен денем монтип калтырык басып, мон ичим ысып, өрттөнүп, бир башкача нерсе болду да мендечи. Анан мен талантка айттым. Талант дедим. Атам бир нерсе болду дедим. Атам бир нерсе болду, мен бир нерсени сезип атам. Айт ачыгын, сен билсең дедим да. Анан эч нерсе болгон жок. Жөнө тур кетчи деп талант мени урушуп койду. Муздак суу алып бердим. Муздак сууну жол катары ичип баратам. Ичиңе түшкөн от ушунчалык жаман болот экен. Аны өчүрүү кыйын экен. Канча муздак суу ичсең дагы, эмне кылсаң да ал баспайт экен да. Мен жол катары эч нерсе укпай эле, мен ошондой нерсе болду да мендечи. Анан талант дагы мага эч нерсе айткан жок. Айылга үйгө бурулар да. Анан эл көп. Машиналар турат. Анан ошол жерде билдим. Өзүм билбейм ар жагынчы. Жума күнү жаңы жыл мен үчүн өмүрүмдөгү эң бир жаман майрамдардын бири болуп калды. Үй бүлөбүз үчүн атам мени күтүптүр. Баягы жакшы көргөн адамын илинеткен. Атамдын эң акыркы айткан сөзү мага видеозвоноктон күндү көрүп сүйлөшүп турчумун, күлүп, дайым менен сүйлөшкөндө күлүп турчумун. Эң акыркы айткан сөзү эч качан бактысыз болбо балам деген сөзү болду. Ошол батасы болду атамдын. Атама берген көп оодаларым бар мен. Анан ошол ичиңе түшкөн от меники канча учур болсо да кетпей койду. Муздак суу ичтим. Бир өзүм жоготуп барып келиптирмин. Анан атамдын ажы барып келген тайкелери бар. Бардык адамдар ошол учурда уруштту мени. Келип эле чапкылап уруштту. Мен барып эле атам боюна таштап калгамда мени кармап калышыптыр. Көз жашың тийгизбеш керек деп. Көз жашың тийгизбеш керек деп. Ошондорду айтып атты. Мен мындай башка эле дүйнөдө болуп калдым. Анан атам өлгөн жок дедим да. Атам өлгөн жок дедим. Канча ушинтип айтсам дагы, бирок Кудай өзүнүкүн алып кетти да. Мен атаң жума күнү үзүлдү деп суротушту. Атамдын ошол Абдыкарим деген тайкеси бар, туугандары бар.
ошолор жаны үзүлөр алдында жанында болушту. Калиманы ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп толугу менен айтты деди. Жума күнү үзүлдү, жума күнү жерге берилди. Bunday өлүмдү акча менен да сатып ала албайсың деп урушуп атышты мени, айтып атышты, тилдеп атышты, муздак суусун чачып атышты, ичирип атышты. Бирок ичиңдеги өрттөнүп аткан нерсени аны басуу ушунчалык кыйын экен. Анан атам жууганга өзүм кирдим. Ошол нерселер менен жетиштим. Анан мен барарым эле дары алып чыгып кетишти. Мени эле күтүп турушуптур. Мен эч нерсени билбей барып ошол нерсеге келдим. Анан атам жоготконыма азыркыга чейин ишенбейм. Үйгө барганымда, кече барганымда анан ушунчалык атам дайыма алдыман тосуп чыкчу. Балам деп кучактап өпчү. Ошол нерселер мага ушунчалык билинди. Анан ошол үйгө кайрадан баргым келбей калат да, эмнегедирчи. Баргым келбей калат, бирок апаң үчүн барасың. Апам бар, байкелерим бар, жеңилдерим. Ошолор үчүн, апам үчүн жашайм. Мен атама сөз бергенмин, апама жакшы карайм. Эч нерсени кем кылбайм деп. Ошол сөзүн өйдөсүнө чыгыш үчүн мен иштешим керек. Талыкпай эмгектенишим керек. Дагы жакшы нерселерди жасасам, атам арбагы ыраазы болуп жатат дейм да. Жакшы нерселерди жасасам, атамдын арбагы ыраазы болот деп өзүм сооротом. Азыркы убакта Айша апа жакшы, баардыгы жакшы. Апам жакшы, апам дагы ошол бир тууган энеси Тайкем атаман кийин кайтыш болуп калды. Артынан эле удар болуп кетти ушундай нерселер биздин жашообуздачы. Анан апам операция болуп калды. Азыр кайра апамды леченияга жаткызышым керек. Менин жашоомдо күлүп жүргөн менен, чынын айтыш керек, күлүп жүргөн менен менин жашоомдогу болуп аткан трагедияны көпчүлүк инсан билбейт да. Айла жоктон сахнанын алдында күлүп сүйлөйсүң, күлүп чыгасың. Жалпы келген элге сен жакшы нерсе тартуулашың керек. Сенин кайгыңы азыр мындай нерселерди өзү жашоодо көп ушундай кайгы нерселер болуп атпайбы? Кымбатчылык болуп атат баардык нерсе. Анан азыр бирөөнүн арманын бири уга турган заман эмес болуп атат да. Анан эң башкысы ошол атамдын сөздөрүн аткарып, атамдын жолун улап, анан апамы жакшы карасам, атамдын арбагы ыраазы болот деп өзүм сооротом да. Мен барганда бир эмесин кылды. Анан мен ошондо айттым да, атам өлгөн жок депчи. Анан денесин кармадым, боюңду таштайм. Ушун бүт эле алып калып атышты да меничи. Көз жашыңды тийгизбеди эле. Анан атам экөөбүз ушунчалык жакын болчубуз. Анан атам баягы баардык менин бир туугандарым эрте окууну бүтүп элет, шаарга тарап турмушка чыккан, чыгып ушинтип кетишкен. Атам менен апам үчөөбүз эле айылда калганбыз. Анан эмне болсо атам экөөбүз чечишчүбүз, сырдашчубуз, киндигибиз бир болчу атам экөөбүздүн. Анан атам баардык нерсесин менден жашырчу эмес, мен атаман жашырчу эмесмин. Атам экөөбүз кээде дос болчубуз. Анан ушул атам бир керезин аткара албай калдым мен. Бул нерсени өмүр бою аткара албаймбы дейм. Сени үйлөгөнүмдө костюмшун кийип, галстук тагып, сенин тоюңда мен өзүм каалоо тилегимди айтып отурсам, менин арманым жок эле деген сөзү болгон. Мен жаштык кылыптырмын, мен өкүнөм азыр. Атамдын көзүнүн тирүүсүндө үйлөнүп алсам болмок деп. Өкүнөм мен. Азыр мен эң корккон нерсем үйлөнгөндө ошо тоюмда атам жок. Бардыгы бар, бирок атам жок деп. Ошол нерселер кандай болот деп эле мен ошол нерсе менен өкүнүч менен мен азыр үйлөнгөндүн темасында ойлонуп элекмин чынында. Кудайга шүгүр. Айша апам бар. Апам үчүн жашашыбыз керек.
эми мунун баардыгы тагдыр экен, буйрук экен. Бирок буйрук болгондо дагы мен азыр өзүм күнөөлөйм. Ошого өзүм эртерээк аракет кылып үйлөнүп койсом болмок. Бул да Кудайдын буйругу да. Балким Алла таалам каалаган жок. Кудай кааласа биз канча аракет кылсак. Ошентип өзүмдү күнөөлөп жүрдүм. Атам көп кишиге окшогон жакшы сапаттары бар болчу. Апам өз колу менен тамактарды жасап берчү. Апам дагы бир сере өксүдү. Эми бул нерсе бизге өмүр бою өксүк, өмүр бою жүрөгүбүздө орду толгус нерсе болду. Бирок атамы ар убакта эстейбиз. Атама Куран окутуп, жыл сайын күндө Куран окуп, тамактангандан кийин ооз ачырып атама Куран багыштап келдим, айылга барып. Анан эми ушул нерсени жыл сайын улантып, орозо ичинде мен жакшы нерселерди жасасам, атам алыстан көрүп, ушундай арбак ыраазы болуп жатат деп эле өзүм сооротом. Андан башка чынында айтсам башка аргам жок. Ыйласак, сыздасак, ошончо учурдан бери мен атамды кайрадан таап алат болчумун да. Тапкан жокмун. Баягы ар бир жамандыктын артында жакшылык бар дейт. Ушунча баягы кыйынчылык болгон үчүн азыркы убакта да концерттериңиз удачно өтүп атат деп мен ойлойм. Эми баардыгы алдыда, бул ар бирибиздин башыбызда бар. Анан ийгилик чыгармачылыктарды ушинтип эле токтобой улантып бериңиз. Эми азыр 50 концертти коюп турсуз. Эми 50 концертти кайсыл тараптарга барып коесуз? Түштүк тарап жалпы регион бүттү. Түштүк региону. Эми түндүк жак калды. Буюрса 6 апрелден баштап Талас жергесинде концертибиз башталат. Таласта жалпысынан 20 күндөн ашык аралыгында концертибиз болот. Таласты полный кыдырып. Таластын бардык айылдарын кыдырабыз. Андан кийин Ысык көл, Нарын, Чүй тараптагы концерттерибиз калат. Ошону менен биргеликте быйыл жалпы стадиондордо дагы өзүмдүн концертим болот. Анан Өзбекстандын ырчылары менен кошулган мен концертим болот алдыда, Кудай буйрса. Белгилүү ырчылар менен. Өзбекстандын белгилүү ырчысы менен мен биргеликте экөөбүздүн өзбек-кыргыз достук аталышындагы концертим болот. Анан Таласта 9 майда ушул стадиондо өзүмдүн жеке концертим берүү алдында планым турат. Буйрса концерттер алдыда. Быйылкы жыл менин концерт берүү жылым, Кудай буйрса. Анан жалпы жонунан Кыргызстан боюнча 100 концерт, анан стадиондордо. Ырлар клиптерчи качан чыгат? Ырлар клиптер Талас жергесинде тартылат, Кудай буйрса. Сүйүп койсоң болмок деген Эрлан Андашев байке жазып берген чыгарманы клибин тартабыз жакында Талас жергесинен. Дароо эле элге тартуулайбыз. Андан кийинки дагы аталышындагы жакшы бир ырлар бар. Сүйүү темасында, эне жөнүндө чыгармаларым турат. Мекен тууралуу ырлар. Ошолордун бардыгын буйрса быйылкы жылга клиптер менен эл алдына тартуулайбыз. Жалпы жондан клип ырлардын бардыгын концерт менен кошо ала кетем деп план кылып атам. Ийгиликтер болсун анда Сагым мырза. Чоң рахмат. Буюрса 50 концертиңизди ийгиликтүү аяктап алыңыз. Быйылкы концерттериңизди ал эми биз кайрадан эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү менен да бир сыйрадан коштошуп кетмекчибиз. Бүгүн эки сөз долбоорунда Сагын Эргешев конокто болду. Сагым мырза, сиз дагы биздин көрүүчүлөргө бир айта турган сөзүңүз болсо айтып койсоңуз болот. Урматтуу эки сөз долбоорунун ар дайымкы көрүүчүлөрү, сиздерге эң бир айта турган сөзүм: жакындарды көзү барында сыйлаңыздар. Бул өмүр өтө кыска экен. Ар убакта мына ушундай жакшы маанай менен бири-бирибизге жакшы сөздөрүбүздү айтуу менен чектелбейли. Дайыма бири-бирибизди жакшы көрөлү, урматтайлы, сыйлайлы. Кимде ким орозо кармаса, туткан орозоңуздар кабыл болсун, жаратканыбыз түзмө-түз кабыл кылсын. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун, кемибеңиздер, бөксөрбөңүздөр. Мен сиздерди жакшы көрөм. Кудайым ден соолук берсе, сиздер тарапка да барабыз. Жакшы калыңыздар. Ошондой аяк барасыз. Бардык жака. Бардык жака барат. Тосуп алыңыздар. Сагын Эргешев түндүк тарапка эми 50 концертин коет. Буюрса Казарманга да барасыз. Казарманга да барабыз, Кудай буйрса. Казарманга да барсаңыз, Казарман жактан сарсаноо болбосоңуз болот. Буюрса мен залды өзүм толдурам десем. Болбойм ал жакта как раз.
Эки сөз долбоору көрүүчүлөр, комментарий, лайк басып, биздин каналга подписка кылганды унутпаңыздар. Эки сөз долбоорунун салты боюнча ар бир келген мейманга жакшы комментарий жазылса, ал өзүнүн чын жүрөгүнөн чыккан призди, белекти берет. Эдинчи сагаттар бериши мүмкүн, же акча салышы мүмкүн, же белек бериши мүмкүн. Бүгүн Сагын Эргешов жакшы комментарийлерге эмне берейин деп атасыз? Мен көбүнчө азыр алыс жактарда болуп калгандыгыма байланыштуу жакшы эле белектерди бермекмин. Сиздердин жакшы сөз белектериңиздерге барыңыздарга алдын ала чоң рахматымды айтам. Анан 1000 сом единица салып берейин. Анан ошол сиздер дагы баягы комментарий жазганда инстаграмыңыздарды же номериңиздерди жазып койсоңуздар, сразу сиздерге байланышка чыгып, Сагындан 1000 единица 1000 сом белек болсун. Жакшы комментарийлерди калтырабыз. Жакшы калыңыздар.